Бишкек шаардык сотунун судьясы зордукталган 13 жаштагы кыздын окуясына байланышкан 2 милиционердин жаза мөөнөтү эмнеге кыскарганын түшүндүрдү. Тагыраагы 15 жылдын ордуна бири 6, экинчиси 9 жылга кесилген. Мындай жазанын жеңилдетилиши коомчулук тарабынан сынга алынууда, бирок судья кылмыш 2021 жылы жасалган. Демек, ал кезде жаңы кылмыш жаза кодекси күчүнө кире элек болчу. Тергөө жаңы мыйзам боюнча айып таккан деген жоопту карманууда. Буга чейин президент Садыр Жапаров кылмыш жасагандарды актоого жана жазасын жеңилдетүүгө эч качан жол берилбеши керектигин айткан. 3 айыпталуучуга тең карата жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөсү деп аныкталды. 3-чү айыпталуучу боюнча биз квалификациясына караган жокпуз, анткени ал боюнча апелляциялык даттоону келип түшкөн эмес. Бир инстанцияда сот кандай тартипте жаза белгиленген болсо, ошол тартипте гана жаза белгиленди. Бирок мамлекеттик айыптоочу тарабынан сунуш келтирилген 3 өнөтөн карата, анткени алардын жаза өтөөсү жалпы тартиптеги тарбиялоо абагында деп белгиленип калгандыктан, биз мамлекеттик айыптоочунун сунушун канааттандырып, 3 өнө карата жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында жазасын аныктасын деп белгиледик.